Кайтамын ғаныңе, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заманы, жаңымын баба салтын улантты. Москва шаарында эрежесиз уруш боюнча эң бир глобал мелдешинде жеңишке жеткен Бусурманкул Абдибайит уулу Бишкекке кайтып келди. Аны Манас эл аралык аэропортунда туугандары, достору жана тааныштары кызуу тосуп алышты. Кыргыз намысын коргогон Бусурманкулду мекендештер кыргыз туусун желбиретип, ураан, кыйкырыктар менен тосушту. Егемендик типкен жиле гөмүрүм бизге канчадан Бусурманкул Абдибайит уулу кече 22 февралда Москва шаарында Эмбир Челлендж 88 мелдешинде 66 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашты. Анда кыргыз спортчу орусиялык Максим Дивнич менен кез келип, 3-раунддун жыйынтыгында калыстардын бирдей чечими менен жеңишке жетти. Муну менен кыргыз мушкери өзүнүн 10-жеңишине ээ болуп, Эмбир Глобал мелдешинде 2-рет удаасы менен жеңишке жетти. Бусурманкул Абдибайит уулу орусиялык спортчу менен болгон беттеш кеченин мыкты таймашы аталганын айтты. Азыр эле келип түштүк. Рахмат тосуп алганыңыздарга. Вот М1 Global 88 турнир Москва шаарынын олимпийский зданиясында болуп өттү. Аябай бир чоң деңгээлде. Бой боюнча айтсам ошол биздин беттеш бой вечера деп эң мыкты беттештердин бири болуп саналды. Ошон үчүн беттеш боюнча айтсам, беттеш 3 раундга созулуп 5 мүнөттөн аябай жакшы кармаш болду десем болот. Себеп дегенде ошо Максим Дивнич деген россиялык атаандашыбыз, өзү экс-чемпион мурунку М1 Глобалдын, биз менен ошол беттешинде ал дагы жакшы өзүнүн чеберчилигин көргөзө алды. Биз дагы ошону менен бирге ошол өзүбүздүн дайындыгыбызды бияктан ошондой дайындык көрүп кеткенбиз дегендей. Негизи эле Кудайга шүгүр ошол жеңишке жетип келе жатабыз. Ошол эми бой учурунда ар кандай случайлар болот. Себеп дегенде ошол мен көбүрөөк оң колум менен атака жасагандыктан бир аз ушуптар болду деп эсептейм. Эми небольшой. Кийинки беттеш боюнча матчмейкерлер ар кандай эме кылып атат, бирок азыр эч кандай так маалымат жок. Себеп дегенде ошол мен азыр 1-2 жума отдых дегендей, лечениям бар, ошолордун баары бүткөндөн кийин анан жакшылап болуп, андан кийин сүйлөшүүлөр өтөт. Негизи боюнча дагы 5 контракт боюнча 5 боюбуз бар. Бирок кийинки боюбуз кайсы числодо ким менен болору тактала элек. Чемпиондукка ошол эң негизи может матчмейкерлер чечет анын баарын. Может азыркы боюмда берип калышы деле мүмкүн, же бир бойдон кийин, же 2 бойдон кийин анын баарын сүйлөшүүдөн кийин чечилет. Буюрса эң башкы максат азыр М1 Global уюмунун чемпиондуктун алуу, андан ары ошол М1 Globalдын корун активдүү защита кылып, андан ары UFC лигасына чыгуу. Бусурманкул Абдибайит уулунун машыктыруучусу Кенжебек Чекиров беттешке даярданганы жана шакиртинин спорттогу келечеги тууралуу айтып берди. Профессионалдык деңгээлде уюштурулгандан кийин мурун бир ай мурун эле билгенбиз биздин атаандашыбыз ким болорун. Ал атаандашыбыздын өзгөчөлүктөрү, алардын плюс-минустарын баарын тең баалап таразага салып, анын кандай ыкмаларын биз билчүбүз. Ошого жараша бир айдын ичинде күнүнө 2 мал машыгуу өтүп, ошого карама каршы көп 20дан ашык комбинацияларды даярдагам. Ошого жараша балам айткандын баарын кылды, ойдогу план ишке жүзүнө ашты. Анан эл арасында көнүп калышыптыр да, Бусурманкул чыкса эле 1-2 раундда баарын уктатып коет дегенчи. Ал туура эмес нерсе. Себеби дегенде бойдо ар кандай учурлар болуп калат. Ал чыгып аткан атаандаштагы атайын мен утайын деп чыгат да. Ошон үчүн бул беттеште биз көрсөттүк. 3 раунд эмес, 5 раундга чейин биздин дем алуу, функционалка, физикалык жактан даярдыгыбыз жакшы деңгээлге даяр болуп келгенибиз далилденди да. Биз өзүбүздүн жумушубузду аналитикалык метод менен, методика менен жакшылап тыкаан алып барып, даярдык менен ушу академический бой
акырындап кадам ардыга жылдып баратабыз. Ойлойм келечеги жакшы, эң башкысы устатка кандай жакшы шакирт керек. Ал тартиптүү, орду менен баарын аткарган, мен 10 десем ал 20 аткарган. Ошондо жеңил болот.